азыркы учурда Баткен районунун Достук айылында турам. 2022 жылы сентябрь айында болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан дал ушул айылда 50ден ашык үй өрттөлүп, бул айыл толугу менен жараксыз абалга келген болчу. Мына бүгүн бул айыл толугу менен бүтүп, азыркы учурда 50ден ашык жаңы үй салынып толугу менен бүтүп, бүгүнкү күндө дал ушул айылдын борборут жана ички көчөлөрү толук кандуу асфальт болуп басылууда. Бүгүн күнү дал ушул асфальттı төшөө иштери дагы бүтүү алдында турат. Сиздерге бул чыгарылышта бул айылдагы асфальт кандай деңгээлде басылып атат, кандай иштер жүрүп жатат, толугу менен көрсөтөбүз. Азыр мынакей мен жанымда Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Баткен филиалынын директору Авазбек Мамайын уулу мырза өзү бул болуп жаткан иштерди өзү көзөмөлгө алып жүргөн чагы. Кудай буйрса бүгүн бул жол бүтөт. Аваз мырза, айтсаңыз, жумуш кандай жүрдү? Баткен район Достук айылында жумуш мындай кандай десем тез жүрдү. Себеби бул айылдарды президентибиздин тапшырмасына ылайык тез арада бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Бул жердин ички жолдоруна асфальт төшөө жумуштары биздин жолчулар тарабынан 2 смена жумуш жүрүп атты. 2 смена болуп атты. 2 смена жумуш жүрүп атты. Түнкүсүн 1-2ге чейин иштеген күндөр болду. Ошол жумуштардын үзүрүн көрүп, мына бүгүнкү күндө биз асфальт төшөө жумуштарын аяктоо алдында турабыз. Кудай буйрса, бүгүн аяктоо алдында. Мындай азыркы учурда техникаларыңызда негизи жаңы экен бүтүп баары? Техникалар Кудайга шүгүр жакшы кызмат кылыштыбы? Жакшы кызмат кылышты. Бүгүнкү күндө дагы президентибиздин эмесин жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан жаңы техникалар сатылып алынып, бюджеттик негизде бүгүнкү күндө облустарга бөлүштүрүлүп жатат. Баткен облусуна дагы буйрса жакынкы күндөрү жаңы техника дагы кошумча жаңы техникалар келет. Эми мен билгенден быйыл сиздердин планыңыздарда Баткен облусунда көп жерге асфальт басылуу алдында турса керек да, мен билгенден. Быйылкы 2023 жылы биз Баткен областында жалпысынан 20 километрдей асфальт төшөп бүткөнү турабыз. 20 километр асфальт төшөп бүтөт быйылкы жылга. Анан биздин шагыл жолдорубуз бар. Кооптуу участкаларды калыбына келтирип жатабыз. Баткен районунда эле эмес, мына биздин Эйлек районунда көптөгөн жолдор салынып атат азыркы күндө дагы. Кадамжай районубузда кооптуу участкалар кеңейтилип, тар жолдор кеңейтилип, бүгүнкү күндө кызуу жумуштар жүрүп атат. Буга чейин Аваз мырза, буга чейин биздин чыгарылышыбыз аркылуу дал ушул Достук айылыны Баткен шаары менен байланыштырган жолго асфальт төшөө иштери жүргөн да. Бул иш азыркы учурда жаңы көрүп келдик, жарымда токтоп турат экен. Бул иштин уланысы качан болот? Жана ошондой эле Карабак айылы өкмөтүгө болгон жол, Карабак айылы өкмөтүнө түшкөн жолду дагы биз көрдүк. Бул жол аябай сонун жакшы болуп бүтүптүр, андан ары дагы уланып жаткан. Ушул боюнча кыскача токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө биздин Баткен шаарын айланып өтүүчү Чоң Талаа Карабак Баткен автожолуна салуу иштери жүрүп жатат, асфальт төшөлүп атат. Бүгүнкү күндө Жагалма жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан жалпы узундугу 16 чакырым. Ошол менен бирге эле мына биздин Ош Баткен Разаков автожолунун 4 участкасынан Миңөрүк айылына кирген 6 километр жолубуз дагы жакынкы күндөрү ушу асфальт төшөө жумуштары ал жерде дагы болот да. 4 участкасынан Миңөрүк айылына кетүүчү мурдагы эски жолду го азыр жаңы асфальт төшөлөт. Жаңы асфальт төшөлөт. Мына жакшы. Мынау Кызылбел Достук жолу боюнча Кызылбел Достук жолу былтыркы жылы 4 чакырым жерине асфальт төшөлгөн. Анан өйдөлүш жеринде жардыруу болуп, 2023 жылы кыш айларында биз жанакы жардыруу иштерин тазалап, перевальный участканы тазалап, бүгүнкү күндө уже баягы ылдыйлатып койдук. Азыр эми
бул жолубуз дагы бизге коюлган тапшырмаларды асфальттарды төшөө жумуштары аяктагандан кийин биз жанакы перевальный участканы дагы кеңейтип дагы 1 метрдей түшүрүп элге каттамга ачып беребиз. Анан буюрса жетишип калсак бул жолго дагы быйылкы жылга 3 километрдей асфальт төшөө биздин планыбызда бар. Жетишип калсаңдар 2023 жылы жылына акырына чейин асфальт кылабыз деп буюрса бүтүп калышы ыктымал толук. Кудай 3 буюрса. километр, 3 чакырым дагы 4 километрге 3 чакырым кошуп асфальт төшөп беребиз буюрса. Ишиңиздерге ийгилик. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Баткен филиалы мына ушул 2023 жылы көптөгөн иштерди аткарды деп толук айта алам. Себеби дегенде буга чейин Баткен районунун Аксай жана Капчыгай айылдарында ички жолдор толугу менен асфальт болуп, азыркы учурда элдер жаңы салынган үйлөрдө жашоосун улантууда. Дал ушул бүгүн дагы мына ушул Достук айылында бул ички жолдор толук асфальт болуп бүткөн турат. Кудай буйрса бул Достук айылы жана Баткен районунун Капчыгай, Аксай айылдары Баткен районундагы эң алдыңкы кооз инфраструктурасы өнүккөн айыл болот деп толук кандуу айта алам.